Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде бүгүнкү маселе берүүнү мен Мамажан Молдоев алып барамын. Ал эми бүгүнкү маселеде жарандардын чет өлкөгө жумуш издеп чыгышы, айрыкча мыйзамсыз миграциянын коркунучтары тууралуу сөз кылабыз. Акыркы жылдары жакшы жашоо издеп чет мамлекетке кеткен жердештерибиздин саны өсүүдө. Чет өлкөгө чыгуунун эки жолу бар: мыйзамдуу жана мыйзамсыз миграция. Кайсынысы кооптуу, кайсынысы коопсуз экендиги тууралуу бүгүн биздин студиянын коноктору айтып беришет. Ал эми биздин студиябызда Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун, ошондой эле миграциялык ресурстук борборунун өкүлү конокто отурушат. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Мына бүгүнкү биз сиздер менен маек кура турган маселе абдан маанилүү, актуалдуу деп айтабыз. Себеби Баткен облусунда дагы бүгүнкү күндө Кыргызстандын эң ошол миграция күчтүү жүргөн аймактардын катарына кирет. Айрыкча акыркы жылдары чет мамлекеттерге кеткен жарандарыбыздын саны дагы өсүп атат. Алгач ошол маегибизди Эсенбек Жусупович сиз баштап берсеңиз, бүгүнкү күндө мына сиздердин ошол министрликтин алдындагы чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун ишмердүүлүгү туурасында айтып берсеңиз да, эмне жумуш аткарат, кандай бүгүнкү күндө вазифалары бар? Саламатсыздарбы, туура белгилеп кеттиңиз. Биздин борбор бул ыйгарым укуктуу орган, мамлекеттик эң негизги биздин функциялар булар. Бизге элибизге ошо коопсуз миграция боюнча маалыматтык консультацияларды берүү, жарандарыбызды мамлекеттик программалар аркылуу эл аралык келишимдер же партнердук келишимдер негизинде иш менен камсыздоо. Биз ошондой эле жеке менчик агенттиктерге уруксат кагазын беребиз, алардын ишин көзөмөлгө алып мониторинг жүргүзөбүз. Ошондой эле чет өлкөдө каза болуп калган жарандарыбыздын сөгүн мекенине алып келүүгө чыгымдарын жакын туугандарына төлөп беребиз. Эң негизги функциялар ошол. Анан мына Эсенбек Жусупович, акыркы жылдары эмгек миграциясына кеткен жарандарыбыз көбөйүп атат дейсиз. Кайсыл өлкөлөргө көбүрөөк бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз барып жатышат ошо жумуш издеп? Эми акыркы жылдары көбөйүп атат деп айтуудан алыспын. Чет өлкөдө жарандардын жүргөн саны азайды. Тескерисинче, мисалга Россияда миллион тегеренде биздин жарандарыбыз жүрсө, азыр Россия Федерациясынын ички иштер министринин статистикасын карасак, биздин жарандарыбыздын саны жалпысынан 340 000 тегерей түзөт. Көбү кайтып келди, же болбосо үчүнчү мамлекетке чыгып кетүүдө. Биз өзүңүз деле билесиздер, Кыргыз Республикасында социалдык экономикалык акыбал стабилдүүлүккө келди, айлыктар көбөйдү, көп вакансиялар ачылууда. Ошого карабастан деле биздин жарандарыбыз азыр иш менен камсызданган толук мүмкүнчүсүз болуп атат. Анан бир варианттарды, альтернативдүү жолдорду, эмгек рыноктарын табып берип, диверсификация эмгегин жүргүзүп атабыз башка өлкөлөргө. Жакшы экен. Мына сиз менен мен толук макулмун. Себеби Кыргызстанда акыркы жылдары мына кайрадан башка өлкөлөрдөн келген жумуш издеп келгендердин саны көбөйдү. Анан эми бирок ошого карабастан бүгүнкү күндө Кыргызстандын аймагында жана чет өлкөдө жумушка орноштурабыз, жогорку маянаны жумуштар таап беребиз деген компаниялар дагы көп да. Ушулар туурасында айтып берсеңиз, канчалык алардыкы мындай кооптуу? Биздин негизги саясатыбыз ушу ички эмгек рыногунун талабы менен миграциялык абалды бир баланстоо да. Туура белгилеп кеттиңиз, илгери биз эмгек ресурстарын чет өлкөгө экспорттуу мамлекет эсептесек, аз кабыл алуучу мамлекетке да киребиз. Жалпысынан 50 000ден ашык ар жыл сайын квота берилүүдө. Чет өлкөлүк жарандардын иш менен камсыздоо биякта, Кыргызстан аймагында. Биз борбор аркылуу жалпысынан 25-жылы мисалга 25 000 адам иш менен камсыздадык. Эң көп бөлүгү бул Улуу Британияга кетти, анан Турция мамлекетине кетүүдө, Россия Федерациясына, Германия Республикасына федеративдик, аяка көбүнчө студенттер кетүүдө, Болгария, Польша, Словакия мамлекеттерине иш менен камсыздап жатабыз. Жеке менчик агенттиктер бар. Жалпы саны бүгүн 158 түзөт. Алар болсо былтыр 19 400 адам иш менен камсыздады.
адамдычы. Алар 26 өлкөгө ишке орноштурат. Анан берде так билишибиз керек, бир грань болуш керек. Агенттик деген ким, анан жана мошенниктер деген ким. Агенттик деген бул бизден уруксат кагазын алып, салык кызматынан регистрация өтүп, каттоодон өтүп, юстиция министринин каттоодон өтүп ишмердүүлүк жүрүшсө, биз буну агенттик деп аталабыз, субъекти. Эгерде субъект эч жерден каттоодон өтпөй, өз алдынча ишмердүүлүк жүрүшсө, биз иш жарандарды иш менен камсыздайды, акча алып, же билетин аткарбай, буну агенттик дегенден мен алысмын. Булар боюнча шылымдар да. Алны сандарда көбөйдү. Жалпысынан былтыр 68 адам бизге кайрылды. Жалпысынан 110 миң доллардан көп акча которуштур. Эч кимиси ишмен да камсызданган жок, же акчасын да өндүрө алган жок. Азыр өзүңүздөр билесиздер, интернет ресурстарында таргет реклама жүрүп атат, Instagram, Facebook'та биздин жарандарыбыз күндө келет. Акча которуп койдум эле баланчага, же чет өлкөгө, Кыргызстан аймагында банк системасы аркылуу 100 миң, 200 миңге жакын арада бир Россияда жүргөн келинибиз 2 миллион которуптур. Англиягачы ишке орношом деп. Ал киши болсо өзү Грузияда ушундай отурат экен, картасын карасак. Эгерде Кыргызстан аймагында которса, ички иштер министрлигине кайрылышат биздин жаран, алар өз линиясы менен жардам берет. Эгерде чет өлкөдө шылымдар отурса, анда Интерполго кайрылат. Же биздин ошол жакта консулдук бөлүмдөргө. Негизи ал жакта бир сезондо 1 миллион акча таап келсе керек, максимумчу. Анан 2 миллион которуштун кандай зарылчылыгы болду дейм да. Бул жерде биздин дагы жарандардын мындай өтө маалыматы жоктугу. Маалыматтын жоктугу өкүндүрөт. Эми мына Кеңешбек мырза, сиз менен маекте улансак, мына ресурстук борбор тууралуу кеп кылсак, эмне жумуш аткарат? Эмне максатта түзүлгөн? Чоң рахмат сурооңузга. Ушу учурдан пайдаланып сиздерге ыраазычылык билдирип өтөбүз. Ушу студияңыздарга чакырып, ушул калкка маалымат берүү максатында ушул өтө актуалдуу болгон тема, ушул коопсуз миграция темасына маекке чакырып отурасыздар. Сиздерге булдай мүмкүнчүлүк үчүн сиздерге чоң рахмат. Ал эми ушул мен өзүм иштеген миграциялык ресурстук борбор жөнүндө маалымат берсем, биздин борбор 24-жылдын 5-мартында Ош шаарында түзүлгөн. Негиздөөчүлөрдүн катарына ушул биз Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жана эл аралык миграциялык саясатты өнүктүрүү деген эл аралык уюм бар. Ушул эки мекеме тарабынан түзүлгөн. Биздин ишмердүүлүгүбүздүн эң негизги максаттарынын бири бул калкка коопсуз жана мыйзамдуу миграция жаатында маалымдуулугун жогорулатуу жана ошондой эле адам сатуу, кулчулук, мажбурлоо иштетүү сыяктуу бир терс көрүнүштөрдү алдын алууга мамлекеттик органдарга көмөк көрсөтүү болуп эсептелет. Биздин негизги өнөктөшүбүз катары ушул жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борбору менен тыгыз иш алып барабыз. Айта кетсек, түзгөн күндөн тарта ушул Кыргыз Республикасынын бардык аймактарын кыдырып, ошол жергиликтүү калк менен жолугуп, аларга ошол коопсуз миграция жаатында маалымат берип келебиз. Ал көчмө жыйындарда биз ошол чет өлкөлөргө баруу жолу кандай, ал жерде жүрүү тартиби кандай болот, кандай тартипте каттоо отуруу керек, кандай тартипте жумушка орношу керек, ошол жөнүндө кеңири маалымат берип келебиз. Анан дагы бир айтып өтүчү нерсе, биз эч кандай миграцияга үндөбөйбүз. Биз ошол жарандарыбыздын укуктук билимин жогорулатуу максатында ошол мыйзамсыз миграциянын тобокелчиликтери жана ошондой эле коопсуз жана мыйзамдуу миграциянын жакшы тараптары жөнүндө маалымат берип, эл менен тыгыз иш алып барып келатабыз. Эми айткан менен бирок элдин арасында чет өлкөгө чыгып кеткен жарандарыбыз болуп атат. Мына биздин жарандар чет өлкөгө чыгып атканда эмнеге көбүрөөк көңүл буруш керек? Ооба, жогоруда кесиптешим дагы маалымат берип кетти. Эми азыркы заман биз өнүккөн технология заманында жашап атабыз. Ошол эле жасалма интеллекттин колдонуп деле жарандарыбыздын иченимине кирип алдап коюу оңой эле турат да. Мисалы, өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек, мисалы интернет айтыңында ошол эле социалдык тармактарда маалымат аябай көп, жарнамалар, ошол эле жакшы майыналарды сунуштаган, жакшы жумуштарды сунуштаган маалыматтар көп.
ошондуктан биз жарандарга айтып кетет элек, андай маалыматтардын бардыгына да ишене бербеш керек. Маалыматтарды кылдаттык менен текшерип, мүмкүн болушунча расмий булактардан маалымат алуу керек. Ошол эле министрлик, өзүнүн мамлекеттик органдар, ошол эле жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун аябай жакшы сайты бар, Migrant KG деген сайт. Ал сайттан дагы маалымат алып, ошол чет өлкөдө жумушка орношуу тартиптери жөнүндө кеңири билимге ээ болсо болот да. Анан ушундай жыйындарда, иш-чараларда биз дайыма жарандарга кулак кагыш катары айтып өтөбүз. Ошол дос жар, тааныш билиш, айылдаш, жердеш, туугандардын кебине кирип, кээ бир кетип калган учурлар көп болот да, жакшы жумуш бар экен дегенчи. Андай учурлардан алыс болуп, ошол расмий гана булактардан маалымат алуу, чет өлкөгө кетер алдында даярдыктарды көрүү керек, бара турган өлкөнүн мыйзамдарын билүү керек, керек болсо тилин билүү керек, ал жерде кандай жумушта, кандай шарттарда жумушка орношот, жүрүү тартиби кандай болот, ошолор жөнүндө толук маалымат алып гана кетсеңиздер туура болот деп дагы айтып келебиз да. Жакшы. Мына Эсенбек Жусупович айтып кетти, биз эл арасында көптөгөн түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Бирок ошого карабастан жарандарыбыз чет өлкөгө чыгып кеткени өз алдынча чыгып кеткен учурлары дагы болуп калып атат, алданып калган учурлары болуп атат. Мына Бермет Даулетбековна бүгүнкү күндө ушул эмгек миграциясына мыйзамсыз кеткен жарандарыбыздын негизги коркунучтары, ал мыйзамсыз миграциянын кесепеттери туурасында айтып берсеңизчи. Кандай коркунучтар бар бүгүнкү күндө биздин жарандарыбыз чет өлкөгө мыйзамсыз чыгып кете турган болсочу? Саламатсыздарбы? Дагы бир жолу. Ооба, мыйзамсыз деген өзү эле аты айтып тургандай, бул эч кандай кандай десем, гарантия да, Кепилдик берилбеген. кепилдик берилбейт. Ошол эле убакта ар кандай нерселер болуп кетет. Мисалы үчүн, ал мыйзамдуу кеткен учурда аны мамлекет катары биз аны дайыма коргой алабыз. Кайсыл жакта болсо дагы ал анткени мыйзамдуу жүрөт да. Кайсыл мамлекетке кетти, ошол жактын визалык режимдерин, закондорун дегендей ал мыйзамдуу түрдө кетти. Ошол үчүн биз аны дайыма коргой алабыз. Бул биздин дипломатиялык иштер менен азыркы учурда кесиптеш айтып кеткендей, технологиянын заманы болуп атат. Кайсыл жакта жүрбөсүн, интернет аркылуу же болбосо биздин горячий линия бар, 1899. Ошол кайсыл жерде болсо да, ошол менен биз менен кабарлашса, биз дайыма жардам бергенге даярбыз. Шуну уруксат кошуп кетейин. Кандай коркунучтар булар жок эмес, бар. Биздин жарандарыбыз жанагындай сексуалдык эмгек эксплуатацияга туш болгондор, адам сатуучулукка, кулчулукка туш болгондор жакынкы өлкөлөрдө деле, мисалы Казакстанда болду, Мьянмада, мына Иракта болду. Биздин жаран кыз келиндерибиз барып, ошол сулуу салондо иштейбиз деп ошол тобокелдиктерге туш болгон. Ал жакта мисалы Иракта биздин элчилигибиз жок, өкүлчүлүгүбүз жок. Анан кошуна Кувейттин элчилиги болуш керек эле, барып алып чыгып келишкен, мисалы ошондой болот. Барганда биздин жарандарыбыз кетердин алдында эмнени билиш керек? Биринчи себептен кайсы жеке барбасын паспортты жумуш берүүчү тарапка бербеш керек. Паспорт бул адамдын өзү жеке буюму эмес, бул мамлекеттин буюму. Мамлекеттен алгандан биз кайра өткөрүп беребиз мамлекетке, туурабы? Паспортты. Бул паспортты эч кимге бергени албайт. Ар бир мамлекет. Экинчи нерсе, кетердин алдында сөзсүз келишимди окуш керек, эмгек келишим. Ар бир пункту менен тааныш керек. Режим убагы иштеген о, канчадан канчага чейин иштейт, тамак ашын ким төлөйт, жатаканасын ким төлөйт, миграциялык статустарды ким алып берет, ошол жакта мыйзамдуу болсун. Миграциялык каттоого турганда регистрация деп коебуз, мисалы Россия, ошолордо. Квартираны ким төлөп берет, ошо так эмгек келишимде жазыш керек. Тилекке каршы көбүнчө биз ошо жакын өлкөлөргө барып жаткан биздин мекендештер ошол нерселерди карабайт.
ар кандай тобокелдиктерге туш болуп анан бизге кайрылышат да. Бул эми азыр мен жеке оюм дайыма сунуштайм да, ошо мектептерде атайын бизде правоведение, окуп билүү сабактар бар, человек же общество деген, адам жана коом дегендерде. Ошол жакта бүт мыйзамдардын иерархияларын түшүндүрүп берсе, адам укуктарын түшүндүрүп, ошол жактан башташ керек. 7 класстан баштап окутуш керек да. Көп адамдар өзүнүн укугун билбейт. Мыйзам деген ол кайсысы бийиктирет? Кодекспи, мыйзамбы, жобобу? Ошол элементарный нерселерге үйрөтсөк. Менде учурлар болгон, Москвада иштеп жүргөндө, өкүлчүлүктө. Ал жерде кээ арыз жазылбагандар көпчүлүк келет. Арызды жаза албайт, же өзүнүн укугун билет. Сөзсүз эле бизге кайрылыштын кажети жок. Чет өлкөдө жүргөн адамчы, Кыргызстан өкүлчүлүгүнө, элчилигине, консулдук бөлүмүнө же миграциянын өкүлчүлүгүнө. Чет элдик жарандар ошондой эле укуктары бар. Ошо өзүнүн мамлекеттин резиденттерине элечи. Инспекция, эмгек инспекциясы бар. Ошол жактын эмгек инспекциясына кайрылса, Рострудка мисалы барып эле жаран өз арызын жазып эле аларды карайт. Милдеттүү караңгы ар бир орган. Бул жакта деле ошондой. Чет элдик жарандын укугу болсо Кыргызстан аймагында, ал барып биздин инспекция трудага жазса болот. Ал жакта эмгек инспекциясы бизди кабыл алышка милдеттүү да. Ошондой эле чет өлкөдө. Жакшы экен, мына жакшы алдын алуу учурларын боюнча абдан жакшы айтып бердиңиз. Негизде мына жарандар менен иш алып барып келесиздер. Бүгүнкү күндө биздин жарандар арасында эң мындай көп учураган көйгөйлөр кайсылар? Бүгүнкү күндө ошол чет өлкөдө болуп келген, барууну алдына пландап турган жарандардын алдындагы эң көп көйгөйлөр. Биякта кетердин алдындабы же баргандан кийин? Экөөсүндө тең. Мына кетердин алдындагы көйгөйлөрү кайсылар? Ал жака баргандагы көйгөйлөрү кайсылар? Кетер алдындагы көп көйгөй бул тил билбөөсү. Чет элдик тилди билбейт. Мисалы Турса барса, түрк тилин же англис тилин билсе, айлык маяналары жогору болот. Жакшы позицияларда иштейт. Перс булуң мамлекеттеринде деле ошондой. Тил билгендер жогору кызматтарда иштейт. Экинчи көйгөйлүү нерсе бул көп учурларда биздин жарандар өзүнүн оорусу үчүн жашырып коет. Жашырып туруп кетишет, ошол жактан анан оорусу билинип калат. Анан бул жумуш берүүчү тарапка дагы, бизге дагы мындай бир проблема түзөт да. Анан биздин элчилик менен, консулдар менен иштеп чыгып, мамлекеттик деңгээлде, жогорку деңгээлде да сүйлөшкөн учурлар болгон. Анан үчүнчү көйгөй маселе ушу баргандан кийин биздин жарандар мыйзамды сактабайт кээбиринде. Биздикилерден да кетет. Барганда каада салту бар ар бир өлкөнүн, маданияты бар, менталитети бар. Ошону кетердин алдында биз мисалы үйрөтөбүз. Кетер алдында окутууларды өткөрөбүз. Ошонун баарын айтып бир жумалап, мисалы Кореяга барганда колду сунуп учурашпагыла. Кореяда жөн эле баш ийип коет. Алар ар бир элдин өз салту бар да, маданияты. Ошон Англияга барганда сол тарап менен жүргүлө, биздикине оң тарап менен движение эмес аякта депчи. Калк менен жолугушуу учурунда биздин кеңсебизге да жарандар келип кайрылышат. Ошондо биз байкайбыз, жарандарыбыздын эң негизги эле ушул түйшөлткөн, көп кайрылган маселелерине ушул Россия Федерациясынын миграциялык эрежелери боюнча суроолор көп кайрылышат да. Эми бардыгыбыз эле көрүп атабыз, ал мамлекетте азыркы учурда миграциялык эрежелер, мыйзамдын нормалары катаалдашып, күчөтүлүп атат. Көпчүлүк учурда ошол жарандарыбыз айтып атат, кара тизмеге же болбосо жана көзөмөлдөнүүчү адамдардын реестри деген ачылган, ошол жака түшүп калыппыз, себебин билбей калдык. Ошондон Россиянын аймагына кире албай атабыз деген кайрылуулар көп болот да. Эми айтып өтүү керек, туура күчөтүлүп атат. Бирок ошол эле учурда ошол жарандарга айтып кетиш керек, ошол кетер алдында ал мамлекеттердин мыйзамдарын билүү, албетте катаал болсо дагы майда чүйдөсүнө чейин билип алган өтө жакшы болмок. Мисалы айта кетсек, көп учурда ошол каттоо Россия Федерациясынын миграциялык каттоо эрежелерин бузуп алган учурлар көп болот. Мөөнөттөрүн кетирип алган, мөөнөттөрдүн бузуп алган учурлар көп катталат. Анан бир дарек боюнча катталып, башка дарек боюнча жашаган учурларда дагы
ошол эле кара тизме реестрге кирип калуу тобокелчиликтери бар да. Анан ошондуктан биз ошол учурдан пайдаланып жарандарыбызга айтып өтөт элек, кетер алдында өзүңүздөрдү сөзсүз түрдө ошол кара тизмеден текшериңиздер, ал мамлекеттин мыйзамдарын, эрежелерин, кайсы учурда катталуу керек, канча мүнөттүн ичинде барып жанагы медициналык кароодон өтүү керек, ошол жөнүндө толук маалымат алып алып, анан кетсеңиздер жакшы болмок. Ошондой эле эгерде үй бүлө мүчөлөрү менен кетсе дагы алардын каттоо маселелери кандай болот? Себеби эмгек мигранты менен анын үй бүлө мүчөлөрүнүн юридикалык миграциялык макамы ар башкача болот да. Алардын каттоо тартиби кандай болот? Ал жерде жүрүү тартиби кандай болот? Ошол жөнүндө да маалымат алып кетсе аябай жакшы болмок. Ошондон ошол бизге, биздин борборго же биздин өнөктөшүбүз ушул жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборуна кайрылып, же ошол түз байланыш номерлерине чалып маалымат алса жакшы болмок да. Жакшы экен. Эми мына Эсенбек мырза айтып атасыз, ошо чет өлкөгө мыйзамдуу жол менен барган жарандарыбыз канчалык кыйынчылыктарга туш боло тургандыгынчы ал жердечи. Мына чет өлкөдө бөтөн эл, бөтөн жер, анын маданияты, өзүнүн өзгөчөлүктөрүн айтып атасыз. Анан бүгүнкү күндө ушул Кыргызстандагы мыйзамдуу түрдө жумушка орноштуруучу мамлекеттик агенттиктер, сиздерден жанагы лицензия алган агенттиктерди тандоо жолу кандай дейм да, мына эгер мыйзамдуу түрдө баруу керек болсо, анын жолдору кандай? Агенттиктерди кантип тандайт жарандарыбыз? Мен ошо агенттиктер биз кандай уруксат беребиз, кантип аларды көзөмөлдөйбүз, жана кантип аларды тастайбыз, ошону айтып берейин. Негизинде уруксат кагазын беребиз. Ар бир хозсубъект келип туруп арыз жазат бизге, документтерди тапшырат, аны биз юстиция министрлигине текшеребиз, каттоодон өткөнбү, директору ким, негиздөөчүсү ким, уставдык капиталын текшеребиз. Мыйзам боюнча чет өлкөнүн жараны болсо, ошонун негиздөөчүлөрүнүн арасында ал чет элдик жаран 15%дан жогору уставдык капиталдан болууга мүмкүн эмес да. 85% биздин Кыргызстан жарандык болуш керек. Негиздөөчү. Анан биз ал документтерди Улуттук коопсуздук комитетине жана Ички иштер министрлигине жиберебиз макулдашууга. Алар өз линиясы менен текшерет негиздөөчүлөрдүн, директорлорун. Анан ведомство аралык комиссия бар. Ошол жака документтерди киргизебиз. Киргизгенде комиссиядан бизде салык кызматынын өкүлү отурат, ГКМБ, МВДнын өкүлдөрү отурат. Алар анан бир коллегиальный чечим чыгарабыз. Комиссияга ошол агентствонун өкүлүн киргизип сурайбыз, каяка кетиресиздер, эмне жумуштар, айлык маянасы, өзү акыңарга канча акча аласыңар депчи. Анан баарына мыйзам чегинде болсо, анан уруксат кагазды биз 1 жылга беребиз мөөнөтү менен. Кийин дагы узартса, 3 жылга чейин узартса болот. Ошол уруксат кагазын. Мыйзам боюнча агентстволор жарандан айлык маянасынан 50% көп алганга укуктуу эмес. 50%дан көп алганга. Мисалга бир мамлекетте бир вакансия чыкса, $1000 жумуш болсо, агентство болгону $500 чейин алганга укуктуу. Бир эле жолу, Бир эле жолу. Бизде көп учурлар ошондой болуп кетет, кээ бирлер 700-800 алып коет, же болбосо ай сайын айлыгын гана аласың деп шарт коюп коет. Андай учурлар да болгон. Анан 158 агентство баары мыкты иштейт деп айта албайм. Кээ биринде чыгат арасынан 1-2 туура эмес иштегендер. Анан ошо туура эмес иштегендер жалпысына бүт ишмердүүлүккө бир көлөкө бастырат да ошолорчу. Агентстволордун баарынын тизмесинин мыйзамдуулугун биздин расмий сайтыбызда Мигрант KG'де жайгаштырылган. Адам кирип эле Мигрант KG'ге кайсы өлкөгө баргысы келсе ошону тандайт. Ошол өлкөнү тандаганда агентстволордун тизмеси чыгат. Агентствонун тизмеси чыкканда агентствону басканда ошо негиздөөчү директордун данныйлары чыгып, дареги, телефону жана канча адам кетирген саны да чыгат. Ошондой эле өзүнүн акысына канча акча алат. Ошону бирөөнү тандап туруп, үйдөн эле эч жака барбай эле телефондон жараныбыз чалып тактап алса болот өзүнүн керектүү вакансиялардычы. Же болбосо бизге чалсын. Ошо Мигрант KG сайтында эле телефондорубуз так жазылган. Жакшы экен, бул мыйзамдуу миграциянын бир эң бир мындай оптималдуу
жолу катары, негизги жолу катары мамлекет кепилдик менен барып жатышкандыгы абдан маанилүү. Анан эми мына мыйзамсыз миграция, мисалы ал жактагы чала тааныш жердештери, ар кандай жанагы WhatsApp социалдык баракчалар аркылуу чакыргандар, алар мыйзамсыз миграциянын катарына кирип калабы? Ооба. Бизде административный кодекстин 95-чи беренеси бар. Ал жерде уруксатсыз чет өлкөгө жарандарды ишмердүү жүргүзүү деген бир берененин негизинде физикалык жак 15 000 сомго айыппулга жыгылат, юридикалык жак 55 000 сомго жыгылат. Эгерде бул кайра экинчи жолу кайтарылса 10 000ден көбөйүлөт. Үчүнчү жолу кайталса кылмыш жана кодекстин 168-чи беренеси негизинде 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажырашышы мүмкүн. Ошон үчүн биз дагы мына азыр кербен жүргүзүп жатабыз. Баткен облусунун аймактарында дайыма айтып кетебиз. Ошо кээбирки жарандар Россияга барып келеби, башка өлкөгө барып келеби, тааныш билиш жумушчулар керек болуп атат. Адам чогултуп бербейлби дегендер ортомчулар абайласыздар депчи. Себеби камалып кетиши мүмкүн, жайып пулга жыгышысы мүмкүн. Эгерде бир камасаңыз, бул Россиянын Федерациясына да маалыматтар жетип турат да. Аякта дагы чакырган адамдарды кармаса, алар тиги жактан мыйзамсыз миграцияны уюштуруу беренеси менен камалат. Алар дагы бүт паутина сетин чыгарып, бул как организация, преступная группировка болуп калат да. Бул жака чейин маалыматтар жетиши мүмкүн. Мына мен мисалы биздин телекөрүүчүлөргө бул абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө мисалы мен эмгек миграциясына бара турган болсом, биринчи кезекте жана жумуш берүүчү тараптан эмне документтерди талап кылышым керек да, эмнеге көңүл бурушум керек? Мисалы ал кулактандыруу берген болсо 40 жумушчу керек депчи. Ошондо эмнелерине көңүл буруп, анын ошол так аныктап алган маанилүү да. Эгерде сиз ортомчу адам таап бере турган болсоңузбу? Мен жумушка кете турган болсом. Өзүңүз кете турган болсоңуз, өзүңүз кете турган болсоңуз, биринчиден ал компаниянын ИННин таксаттайсыз. Бизге кайрыласыз, мигрант кейжинс сайтыбыздын номерине чалып, ондай компания бар экен чет өлкөдө. Же болбосо ар бир кайсы өлкөдө болсо өзүнүн налоговый реестри болот. Мисалы Россияда болсо налог.ру дейсиз. Налоговый салык кызматынын сайты чыгат, расмий сайты. Ошол жерден ИННин киргизесиз, ошо компаниянын. ИННин киргизгенде толук чыгат, рейтинги менен, канча баллы бар, ага отзывдары чыгат, директору ким, анан сиз менен сүйлөшкөн адамды тастайсыз. Директоруңуз ким? Паспортун көрсөтүңүз мага. Паспортунда колун карайсыз, эмгек келишимде койгон колун карайсыз. Колдору бири-бири дал келиш керек бири-биринечи. Кээ биринде менеджерлер да кол коюп койбойт эмгек келишимгечи, директордун атынан. Анан печать сөз болуш керек. Анан юстиция министрлигинен карайсыз, выпискалар барбы, каттоодон өткөнбү, жабылган эмеспи, кээ биркилер банкрот болуп жабылып калыппы, эски печаттарын эле колдоно берет да. Ошонун баарын тастайсыз. Рұқсат етсеңіз, мен дағы қосымшалап кетсем, жоғарыда ошол эмгек келишимдин маанилүүлүгү жөнүндө учкай сөз айтылып кетти. Мен дагы айтып өтүп элем, ошол чет өлкөгө барган биздин жаран сөзсүз түрдө ишке кирерде ошол эмгек келишимине көңүл буруу керек. Эмгек келишимин түзүнүп жумуш берүүчүдөн талап кылуу керек. Эмне үчүн? Себеби эмгек келишимде баардык нерсе жазылат. Ал жерде ошол эле иш берүүчүнүн милдеттенмелери, жумуштун шарттары, анын сааттары, ошол эле учурда жумушка орношуп аткан жарандын дагы милдеттери, кандай укуктарга ээ болот, ошолор баардыгы көрсөтүлөт. Анан дагы бир айтып койчу нерсе, мисалы Россия Федерациясынын аймагында ошол эмгек келишиминин негизинде миграциялык каттоосун узартылат. Эмгек келишими негизинде узартылат. Ошондуктан биздин көп жарандар ошол тилекке каршы эмгек келишимине көп көңүл бурбастан эмгек келишимин түзбөй туруп эле жумушка кирип иштеп жүргөн учурлар көп болот да. Ал дагы ошол мыйзамсыз жумушка орношуу катары мыйзамсыз катары каралат дагы. Ал дагы ошол эле
кара тизме ошо Россия Федерациясынын аймагына кирүүгө тыюу салып калынуучу факторлорго кирет да. Жакшы, мына Бермет айым бүгүнкү күндө ошол сиздин эмгек миграция башкармалыгында жарандар менен иш алып барууда кандай маселелер жаралып атат жарандар тарабынан силерге кайрылганда? Азыркы учурда көбүнчө ошол чет жака жумуш издеп келишет. Биринчи ошо биз аркылуу легалдуу түрдө, мыйзамдуу түрдө кайсыл жактарга, кайсыл өлкөлөргө жумуштар бар деп эң көп кайрылган ушул суроо. Анан экинчи суроо ушул интернет шылуундар боюнча. Анткени ушинтип башка өлкөдө туруп алышып эле сизди ушул жака азыркы көбүнчө ушул Улуу Британияга болуп атат. Улуу Британия же Германия ошол жактарга сиздерге жумушка орноштурабыз деген шылуундар ушинтип элдердин акчасын алып атышат да. Ошол боюнча ушул эки суроо боюнча анан кара тизме Россияга кирүүчү кара тизме боюнча көп кайрылышат. Эң негизги ошол азыркы учурда ошо бизде база, ошо кара тизменин базасы бизде. Биз банктарга, мына М-банкка дагы, Айыл банкпы, ошол банктарга дагы бизден алышат ал кара тизмени. 3 айда же 6 айда улам жаңыланып, обновленный болуп жаңыланып турат. Жакшы экен, негизи эле мына чет өлкөгө жумуш издеп чыгууну пландаган жарандарыбыз мына сиздердин министрликтин астындагы Мигрант KG сайты аркылуу бардык маалыматтарга, суроолорго жооп алса болот экен. Бул жерде толук маалыматтарды тапса болобу ушул? Ооба, негизги биздин расмий сайтыбыз ушу Мигрант KG аябай таанымал эл арасында. Бизди борбор катары эмес, Мигрант KG деп уже атап койгон да, элдин оозуна ушинтип жүрөбүз. Себеби жыл сайын бизди 5 миллион адамдар көрөт кирип. Бул мамлекеттик органдардын арасынан алдыңкы 3 эң көп көрүүчү сайттардын арасына кирет. Анан бизде Instagram баракчаларыбыз бар. Info-checit Migrant Checit KG деген. Ошол жакка катталып койсо, биз онлайн каттоолорду ачабыз. Вакансиялар чыкса чет өлкөдө жумуштаргачы. Анан онлайн каттоолорду биз ошол жакка ссылкаларын чыгарабыз, шилтемелерин. Адамдар ошол жакка шилтеменен басып эле катталат. Анан чет өлкөдө жумушка орноштурулат. Мисалы, Англия боюнча мына Баткен облусу бул эми тышкы эмгек миграция боюнча биринчи эле орунда турат облустардын арасынанчы. Жарандар, мигранттардын арасынан кеткендер десек. Анан азыр келип атып бирде бир жакшы кофейняны көрдүк. Барс кофейня деген ачылыптыр. Ошо Англияга барып келип адам бул жактан өз бизнесин, өзүнүн ыкмаларын кошуп бизнестер ачышат. Ал жакта жаңы технология үйрөнүп келишет. Же болбосо кичине капитал түзүп келет. Келип туруп бизде эл аралык миграция уюму менен биргеликте ошо бир 1+1 деген программа менен бизнес ачып. Бул живой пример деген да азыр. Андан тышкары бирде дагы бир өндүрүш производственный эмелерди ачып атат, фирмаларды, балмуздак чыгара турган кичинекей чакан фирмаларды ачышты. Англия тармагы бир мүмкүнчүлүктөр бар атат. Клубниканы мурун 1-2 региондо эле өстүрсө, азыр бүт региондордо өстүрүп калды. Анын түрлөрү да, сорттор да башкача болуп калды. Ошо бүт ошолар үйрөнүп келишип атат. Бул жакшы жактары да. Анан көп мигранттарыбыз акча которот, мисалы, туурабы? Былтыр эле 3,5 миллиард акча которулса, бул улуттук биздин сомубуздун сатып алуучу эң негизги клиент бул мигрант. Биздин улуттук сомдо стабилдүүлүк алып келгенчи. Эгерде мигранттар болбосо деле чет өлкөгө акчалар баасы өсүп кетмек качан эле. Мигранттарыбыз мисалы Англияда бир сезондо 10 миң, 12 миң доллар алып келет. 10 миң деген Англияга барган, мен только Улуу Британияны азыр алып атам. 10 миң деген адам иштеп келип бир жылда жалпы эсеп менен 100 миллиондон ашык которуп атат бул жака доллар. Бул алардын чоң салымы. Анан ал жака бизде программа белгилүү болуп кетти. 22-жыл биз 1,5 миң адам кетирсек, былтыр уже 12 миңге жакын адам кетти. Себеби биздин жарандарыбыз жакшы иштеп атат, убагында келип атат, качпагандар болбой атат. Мисалга, кошо өлкөлөрдү алсак,
аларда жабылып калды бул аны программа. Себеби баргандар качкандар, качкындыктарга тапшыргандар көбөйдү. Азыр бул мына Өзбекстан жаңы эле кайрадан суранып программа ачып атат. Кандай болду билбейм. Биз азыр Орто Азия боюнча эмес, дүйнө жүзүндө ошо 2-орунга чыктык. Жалпы Улуу Британия 40 000 квота берсе, биз 12 000 биз азыр базып атабыз. Жакшы экен. Мына Эсен Юсупович, мына сиздер тараптан келишимдердин негизинде ошол агенттиктер аркылуу чет өлкөгө жумушка кеткен жарандарыбыздын абалы туурасында дагы сиздердин министрлик кабар алып, алардын кандай шартта иштеп жаткандыгы, эмгек коопсуздуктары боюнча дагы ушул келишимде каралган болсо, ошол боюнча дагы маалымат берип өтсөңүз. Бизде ошо сайтыбызда ар бир агенттикте биз ключ беребиз. Личный кабинет агентствогачы. Ар бир агентство келген жаранды ошол жерден каттайт. Мурун кеткен жарандар каттаса, азыр келген жаранды каттайт. То есть ошо бир жаран келип жумушка чет өлкөгө орношом десе, келишим түзсө агентство менен. Агентство сразу мигрант KG киргизет. Баланча келди, туулган жылы, паспорттун номери, бул жакка кетет, жумуш берүүчүнүн аты жөнү, биз аны көрүп турабыз. Автоматтык түрдө бизге түшөт. Эгерде ал агентство 1000-2000 адам бир заматта топтоп койсо, бул бизге сигнал болот. Биз анын ишмердүүлүгүн убактылуу токтотобуз. Сиз биринчи ушу 500-1000 адамды кетириңиз, анан сиздин уруксат кагазыңызды кайра узартабыз деген бир сигнал да. Бул да туура, себеби биз буга күйгөнбүз да, баш үстүнөн өткөн. Бир Еврохантер деген компания ошондой 3000 адамдан акчасын алып туруп, анан алардын арасында негиздөөчүлөр чет элдик жарандар болгон, алар качып кеткен. Дагы жакшы ошо жана 80%, 85% Кыргызстан жаранды болуш керек деп атпайм негиздөөчү. Ал ошо жооп берип атат да. Ошо мыйзамдын механизми иштегенин ошол жерде биз көрдүк. Ошол тобокелдиктер жок кылууга биз азыр ошондой системалар киргиздик. Бүт жарандар бизге так маалымат түшүп турат, каерде иштеп атат, окуганда болуп атат, корголуп атабы, корголбой атабы. Мыйзам боюнча агентство адам кайтып келгенге чейин анын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөш керек. Иштеп мекенине келгенде анан жоопкерчилиги чечилет. Жакшы, Эсенбек Юсупович, анан мына дагы бир маселе. Жарандарыбыз чет өлкөгө кетеринде ошол сиздердин борбор тарабынан окутууларды, аларга тил үйрөтүү маселелери, кесипке үйрөтүү маселелери дагы каралабы? Ошол боюнча дагы кыска айтып өтсөңүз. Мисалы, Корея Республикасына барыш үчүн сөз тил билиш керек, же Японияга. Ар бир жаран өз каалаган жерде окуса болот. Курстар болобу, университеттер болобу, институт. Биз ага эч кандай чектөө койбойбуз. Биз тил боюнча окутууларды өткөрбөйбүз. Бул окуу жайлардын функциялары. Биз болгону экзамен тапшырганда бир көмөк көрсөтөбүз. Ошо рейтингдүү балдан өтөбү, өтпөйбү. Мисалы, Корея Республикасынын эмгек министрлиги келип туруп өстөр өткөрөт. Биз аларга шарт түзүп беребиз. Анан адамдар эгерде ийгиликтүү өтсө, мисалы 60% туура болсо, анда гана кийинки этапка өтөт. Тилди ар бир адам каалаган жерде окуй берсе болот. Англияга тилдин чет элдик тилди билишинин кажети жок. Ал жака орус тилин билсе жетиштүү. Японияга деле каалаган жерде окуй берет. Словакияга орус тили жетиштүү. Рахмат. Мына биздин убактыбыз аяктап калды. Бүгүн абдан маанилүү ошо чет өлкөгө иш издеп кетүүнүн коопсуз жолдору жана мыйзамсыз миграциянын коркунучтары тууралуу абдан маңыздуу маек куруп бердиңиздер. Анан эң негизгиси ар бир жаран өзүнүн коопсуздугуну биринчи орунга коюш керек. Чет өлкөгө чыгууда шашылыш чечим кабыл албай, мына жет өлчөп бир кесип дегендей, мына сиздер аркылуу ушу Мигрант KG сайтында дагы толук маалыматтарды алып, андан кийинки зарыл тандоо иштерине жүргүзсө болот экендигине ынандык. Урматтуу биздин коноктор, биз студияда Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун эмгек миграция башкармалыгынын башчысы Эргешов Эсенбек Юсупович, ошондой эле жарандарды чет өлкөдө ишке орноштуруу борборунун эмгек миграция башкармалыгынын жетектөөчү адиси Бермет Малдалиева жана миграциялык ресурстук борборунун кеңешчиси Кеңешбек Жеңишбеков мырзалар студияда болушту. Силерге терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин
чет өлкөгө иштегени барууну пландап жаткан жарандар үчүн абдан маанилүү болгон бүгүнкү маселе берүүсү соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.